Кызыл Суу Кыргыз автоном областынын 10 кезектүү Манас эл аралык маданият саякат майрамынын ачылыш салтанатына келгениме абдан кубанып турам. Мен Кыргызстандын өкүлү катары бул иретки маданият саякат майрамынын деңгээлдүү өтүп жатканын чын жүрөктөн куттуктайм. Ошондой эле Кызыл Суу Кыргыз автоном областынын маданият саякат майрамына чакырганына ыраазычылыгымды билдирем. Жүйүнгө менен Кыргызстан тоолору туташкан, суулар айкашкан, маданиятты жакын болуп байыртан эле тыгыз достукка болуп келген. 2000 жыл мурун Жүйүнгөнүн хан доорунда Жанчыян батыш өрөндөгү сапарын аяктап, быйыркы жибек жолу аркылуу Токмок шаарын аралап өтүп, маданияттын алмашуусун жылыштаткан. Нече кылымдардан кийин Ырдын улуясы Либай облуттары аралап жарык ай чыгап, Тяньшандын деп жазган, Орто Азиянын соодагери Тяньшандын өтүп, Тан падышалыгынын борбору Чаңан шаарына барып, чыныгы достукка ээ болгон. Кайтар кезинде кооз жибек жана фарфор буюмдары алып кайткан. Жүйүнгө менен Кыргызстан дипломатиялык мамилелери курулгандан баштап, эки мамлекеттик мамилеси эл аралык өзгөрүүлөрдүн сыноосуна түшүктү. Кыргызстан бир алкак бир жол курулушуна колдоо көрсөткөн жана ага катышкан. Эң алгачкы мамлекеттердин бири катары Жүйүнгө менен болгон байланышын жогорку деңгээлде уланты, ар кайсы жактарды кызматташуусун бекемдеди. Төрагарт жана Эркештам чек ара порту сыяктуу мамлекет даражалуу ачып жиберилген порттор эки тараптын достук алмаштыруусунун ажыраткыс көпүрөсү болуп калды. Жүйүнгө менен Кыргызстандын достук мамилелери күн сайын тыгыздашты. Эки тарап өзөктүү Нарпалуу жактарында өз ара колдоо көрсөтүүдө бекем турду. Эки мамлекет орток калыпталган бир алкак бир жолдун натыйжалары түшүмдүү болуп, эки элге көптөгөн пайдалары жаратты. Жүйүнгө Кыргызстан-Өзбекистан темир жол курулушун түрүнө кол коюлду. Кыргыз Республикасы министрин кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бир жылдын ичинде 3 жолу Шынжанда иш сапарына болду. Ушул айда баш Шужи Шин Жинпин Кыргызстандын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров менен жолугушту. Жүйүнгө менен Кыргызстандын достук алакасы ай сайын бекемделип, тарыхта болуп көрбөгөн өнүгүүнүн кырдаалы калыпташты. Биз Жүйүнгө менен Кыргызстандын коңшулук жана достук мамилелерин, көп тараптуу стратегиялык өнөктөш мамилелерин сактайбыз. Ар бир Жүйүнгө принцибине бекем турабыз. Биз Жүйүнгөнүн мамлекеттик бийликке келтирүүдөгү бардык аракеттерин колдойбуз. Илгери, азыр же келечекке болсун Кыргызстан Жүйүнгөнүн жакын коңшусу, жакын досуары, жакын өнөктөшү. Урматтуу достор, мурдатан алыскы туугандар жакынкы коңшу артык деген сөз калган. Жакшы коңшу, жакын дос болуу Жүйүнгө менен Кыргызстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк байланыштын жаркын элестетип берет. Жүйүнгө Кыргызстандын соода, экономика жана кор салуу алкагында эң негиздүү, эң ири кызматташык өнөктөшү болуп саналат. Жаңы доордо биз эки элдин жарандары ортосундагы достук мамилени, кызматташууну чын жүрөктөн кадырлайбыз. Ушул кезектүү Манас эл аралык маданият саякат майрамынан пайдаланып, экономика жана маданияттык алаканы бекемдеп, энергетика, суучулук, чек ара алкыган саякатчылык, товар алмаштыруу сыяктуу түрлөргө кор салып кызматташып, эки элдин ортосундагы карым-каттоону орток алга жалыштатып, эки элдин жарандары ортосундагы салтуу достук мамиленин ул ташын тургузабыз. Келечекте Жүйүнгө менен Кыргызстан ортосундагы чек ара аттап саякаттоо жаттарында тең тараптуу илгерилөө болот. Жүйүнгөнүн саякатчылары Кызыл Суунун өзүндө туруп, Жүйүнгө Кыргызстан-Өзбекистан арналуу поезддерин отуруп, же болбосо Эркештам менен Төрагарт чек ара бекеттеринен жолго чыгып, Кыргызстандын көрктүү коз маданиятын үзүр ала алат. Кыргызстандын жарандары да Кызыл Суу аркылуу Тяньшандын 40 атоолорун аралап, күндүн тоосунун, Памирдин Санорлук көркүн соноркоп, жибек жолун кыдырып, Шынжандын кооздугунан, гүлдөп келаткан Жүйүнгөнүн көз талдырган көз тоолорунан маданиятынын үзүр ала алат. Сөзүн сонунда 10 кезектүү Манас эл аралык маданият саякат майрамынын салтанаттуу өтүүсүн чын дилемден үмүт кылам. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.